Assalamu alaikum урматтуу Москвадан мекендештер. Амансыздарбы туугандар? Сиздер менен кайрадан эле бир дагы жакшы кабарды билгизгени келдик. Учурда биз Майрам эженин үйүнө келдик туугандар. Айрыкча биздин кыз келиндер, баягы Москвада жүрүп, колунда кичине өмүркайлары бар кыз келиндер үйдө кандай жумуш кылсак, эмне кылсак деген көп ойлор келет. Ошолордун бир бизнес катары бүгүн мына Майраш эже чалып Пастельный белье тегет экен, ошол тигүү жолдоруну, алуу жолдоруну кантип тигет, каяктан алат, кандай машинка иштейт, полный сиздерге азыр мастер-класс кылып өзү бир ката тааныштырып кетет. Бул эже дагы азыр мына өзүңүздөр көрүп, көптөн бери ушуну менен алектенип, үйдө отуруп эле биздин кыз келиндерди ошол билген өнөрүнө үйрөтүп, окутуп, көрсөтүп берейин деп чакырыптыр. Саламатсызбы эже? Саламатсызбы. Кандайсыз? Жакшы. Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы. Жакшы. Мына туугандар, өзүңүздөр көрүп турган бул уже материалдарды алып, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул жерде бычылган материалдар бар экен, размерине карап бычып, андан кийин өзү тигип, эже уже даярдап коюптур. Бул даярдалган материалдар уже заказдар келип атат экен. Магазиндерден уже заказ алып, буйруса бизнести баштаптыр. Эми ошол өзүңүздүн өтө турган курсуңуз жөнүндө кыздарга айта турган бир сөздөрүңүз болсо айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу жердештер, мекендештер. Сиздерди кайрадан эле ушу тигүү жолдоруну үйрөткүм келет, кыз келиндерди. Көбүнчө үйдө отургандарга мен ушуну реклама кылат элем. Себеби биз ноябрь айында тарттырганда окуу курсуна келишкен, көбүнчө практика жолунда мен үйрөткөм. Мисалы товарды, материалды кайсы жерден алат, кандай доставка болот, машинаны кайсы жерден алат, башынан баштап, нолдон баштап, акырына чейин үйрөткөнгө мен аракет кылам. Мисалы мен кичине айтып кетсем, биз өткөндө реклама кылганда окуучулар келип окуп кетти, уже иш башташты, кыздар уже отзывдарды жазып, аябай рахматын айтып атат. Мисалы 2 күн бир жерде иштесе, 2 күн үйдө эле баягы материалдарды тигип, сатуу жолуна түштү уже. Бул менин Майрам эжедеги окугандан кийинки ишимди баштаганым, биринчи баштаган заказдарым, биринчи баштап тигип баштап бычып баштагандарым. Кудай кааласа заказдар түшүп баштады. Тканьдарды заказ кылышты, упаковкаларды кайерден алышты, бар жогун Майрам эже үйрөттү. Окугула кыздар, колуңарга өнөр болот. Монтип бар жок нерсени эле колдо бычып тигип, бар жок нерсени өзүң эле кылып калат экенсиң, жакшына болуп. Майрам эжеде окуганыма берген 10 000 акчамы 2 эсе эле уже Кудай буйруса кайта баштады. Заказдар түшүп, акчалары кайра ордуна кайта баштады. Мен пока машина ала элекмин, пока мен мурун ушу машинам бар болчу. Ошо машина менен деле баштадым. Үйдө отуруп, бала чакаңды карап, тамак ашыңы дагы, үйүңү дагы карап, аял кишиге эң ыңгайлуу жумуш болот экен. Коркпой окуйм деген кыздар окугула, коркпой баштай бергиле. Кудай кааласа бар жогу 10 000 акчаңар 10 эселеп, 100 эселеп кайтат. Мээнет кылып эле окугандан кийин таштабай баштай берсек, мен окуганыма эч өкүнбөйм. Кудай кааласа эми мындан дагы чоң заказдар чыгат. Чоң заказдарды тигем деген ой бар. Заказ бергиңер келсе, ушул неме цвет расцветкалардан заказ берсеңиздер болот мага дагы. Ошон үчүн дагы мен айтарым сиздерге кыздар. Коркпой эле, буга көп деле акча кетпейт. Ашып кетсе 70-80 миң эле акча кетет. Баягы 500-300 миң деген акчаны неме кылбайсыңар, 70-80 миң акчаны эле баштасаңар, сонун пайда көрөсүңөр. Анан ошол сиз азыр учурда онлайн, офлайн окууларды уже баштап атыпсыз. Ошол онлайн окуу жөнүндө айта кетсеңиз, канча жолу окуса болот, канча күн, канча саат, кейингиликте ошол анан сиздин алдыңызга келип практика кылып көрсө болобу, ошол жөнүндө айта кетиңиз. Болот. Биз өткөндө практика катары үйрөнгөнбүз, кыздардын баары үйгө келип үйрөнүп, бычып кетишкен. Эми азыркы немеде биз жаңы немени баштадык, онлайн аркылуу сабак өтө алам.
дагы акырында мастер класс кылабыз. Келип дагы бир сыйра көрүп неме кылышат. Анан окуу жолун айтайын, мисалы курска 10.000 сом эле кетет. 3 жол окутам. Окуу курсу 2 февралдан 10 февралга чейин эле болот. Саатына 3 саат өтөм. 3 күн 3 саат. Ошондо бардыгын тканьды каяктан алабыз, кантип тигебиз, кантип сатуу жолдоруна чейин, даже оптом өткөргөнгө мен жардам бере алам. Себеби биздин уже оптовиктер бар, башка шаарларга кетип атат. Июлдан бери мен иштеп атам да, себеби. Ошо менин маалыматым. Ошон үчүн үйдө тургандар, кыз келиндер эч неме болбогула. Аракет кылсаңар берекет болот дейт. Эң сонун нерсе. Бирөө силер дурушпайт. Мисалы 15 саат бирөөнүн колуна иштегенден көрүп, өзүңөргө үй ээси болосуңар дагы, тиге бересиңер, убакыт саатыңарды обедке чыгасыңар. Аябай сонун иш, мындайча айтканда. Ошондо туугандар, окуу курсу онлайн өтөт экен, Zoom аркылуу же WhatsApp'тагы группа аркылуу ошол белгиленген сиздерге удобный маалда видео конференция кылып, ошол кандай болот, кантип тигет, эмнеден баштайсыздар, нөлдөн баштап үйрөтөсүз. Өтө сонун. Аягында ошол бүтөргө жакын сиздерге мастер класс кылып, практически келип, ушул эженин үйүнө келип, көрсөтүп, бир катар пайдаланып көрсөңүздөр болот. Мына бул жерде оборудование ошол тигүүчү машинкалар бардыгы коюлган, мына көрдүңүздөр, материалдар алынган, көрүп, билип алсаңыздар болот туугандар. Анан дагы анча-мынча суроо болуп калат да, балдар деле үйрөнсө болобу деген. Болот. Мен группама 2 бала келип үйрөнүп кетти. Себеби алар кичинекей баласы менен келинчек үйдө турат экен. Ошолорго наоборот үйрөтөм деп уялбай эле биринчи тартынышты неме. Анан мен айттым, бул эмнеси неме? Келе бергиле үйрөтөм, мен деле туура түшүнөм. Себеби десем, даже ушундай биздин уул балдарыбыз бар экен да. Турмуштан эч убакта тартынбай, уялбай, тиргилигин оңдоп кеткен. Келинчегим үйдө бош отурат деп, сонун иш баштап беришет экен неме болуп. Мына туугандар, көрдүңүздөрбү? Кыз келиндер гана эмес, биздин жигиттер да келип үйрөнсө болот. Кааласаңыздар ошол жазылып, тигүүчүлүк деле өзү негизи бир өнөрдүн, бир жакшы үйдө отуруп алып, акча табыштын бир жолу. Дагы бир немени кошуп кетейин. Мисалы, буга илгеркидей мурун биз кат жазып жөнөтөт элек. Азыр андай эмес, через мисалы Instagram аркылуу сатсаңар болот. TikTok'ко киргизгиле, WhatsApp, мисалы ар бир адамдын тааныштары толуп турат. Группа деген ошончо. Телефонуңуз ошолорго эле жөнөтө бериш керек. Муну чуркап деле сатпайсыңар. Главное ушу жагы эң ыңгайлуу. Онлайн бизнес деп коем бул жагы. Соцсеттер аркылуу эле клиент таап сатсаңыздар болот. Мына туугандар, мына дагы бир жол көрсөтүп коелу. Мына тигилген атайын биздин пастельный бельонун бардык түрлөрүнү, бардык материалдарын тигет экен. Анан негизи эле эгерде келе турган болсоңуздар, сиздерге адресин айта кетели. Бул жер негизи РП Дрожжина деп айтылат экен, картадан издесеңиздер болот. Метро бульвар Дмитрия Донского, ошол жерден автобус келет, 7-выходтан чыкканда 12:01 деген. Үйдүн жанына чейин келип. Остановка эмне болуп калат ошондо бул жер? Остановка ошо Южный 9. Южная 9 экен. Болду. WhatsApp аркылуу кайрылышат да. Анан туугандар, эженин WhatsApp номерине коюп койдум. Ошол кызыккан суроолоруңуздар болсо WhatsAppка жазып, үйрөнүп, билип, сурап, тактап келсеңиздер болот туугандар. Андыктан үйдө отурган кыз келиндер айрыкча ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калыңыздар. Бөтөн жерде бардыгыңыздарга амандык тилейбиз. Урматтуу Москвада мекендештер, эгерде чек арага каттайм десеңиздер, Мухиддинге кайрылсаңыздар болот. Москвадан десеңиздер, чорный списоктон текшеришип, до конца өздөрү алып барып, жылуу жумшак барып келесиздер. Документ жагынан дагы өздөрү жардам беришет.